Помните историю, когда 93-летний дедушка копил пенсию и на собранные средства построил детскую площадку для детей села? Udığından traktörmeni tüzetip, bularda ornatıp, anan keyin baldarda oynay turgan jay kılıp, hakimçilikten ruhsat alıp, anan keyin ушуну курадым. После публикации нашего материала международная организация подарила детям игровое оборудование для этой площадки. Теперь дети из этого села практически не покидают площадку, играя там с утра до вечера. Bizler tartып ketkenden keyin el aralık uyumdan uşul oyuncuklardı alıp gelip berdi. Balдар anda murdağıdan da жақсы oynap, aябай көп көңүлдүү болуp kalıştı. Munusuna rahmat, oşo baldarga razımın. Жақсы ойнап отырсыңарбы? Кете кылган жоксуңарбы? Кете кылгандарды айтып турасыңар, Балабакыралар баштагыдан көп ойнап атат. Ошолорго чоң рахмат, иштерине ийгилик болсун, дендери сак болсун, иштелген иштери ийгиликтүү болуп, кайда жүрсө дагы ушинтип эл керегине жарап, бар тең аман болушун. Дедушка построил эту площадку, чтобы у детей было яркое детство. С играми на улице, а не с телефонами в руках. Ему сейчас 94 года, и он до сих пор бегает и занимается гимнастикой на берегу озера. Мен баштайман омда вискил тура тигибу буларды жакшы көрчүмүн. Өзүм малчы болсом дагы малда жүрүп, кадимкидей ойноп жүрүп, мектептеги балдар кандай ойносо ошондой ойноп жүрчү элем. Ушул балдарым ошо менин жолумду жолдоп, ойногудай болсун деп, тилек ушул аянтчаны курдум. Рахмат, ошонун баарысын эске алып, жалпы эл журтка, калайыктын баарысына үлгү болсун деп, иш жарыялап жүргөн балдардын баарына рахмат.